Бул кийим тигүү цехи Манас районунун Арал айылында курулду. Бутуңду токтотуп, кайра жүргүзүп. Бутуңду иштеткенди үйрөтүп, токтотуп, кайра жүргүзүп. Айжан Эркинбаеванын кесиби тигүүчү. Айыл тургуну буга чейин үй шартында кийим тигүү иштеген. Айылда тигүү цехи ачылаарын укканда кубанып, үйүндөгү кийим тиккен машиналарын бул жака алып келип, кызыккандарды бекер үйрөтүүдө. Буттун кыймыл аракетинен баштап, тигүү ыкмаларына чейин түшүндүрүп жатат. Ал аталган кыз-келиндерди үйрөтүп, жумуш менен камсыз дагысы келет. Айыл ичине бир жардамыбызды тийгизели деген ой менен ушул ишти баштап атабыз. 70% үйрөнчүк. Такыр машинкага отуруп, жип саптаганды үйрөнбөгөн кыз-келиндер. Бирок кызыгуулар бар. Андан ары иш менен камсыз кылуу бул менин мойнумда. Бекер үйрөнөт, албетте айыл ичи бекер. Бишкектен өзүбүздүн мурунку иштешип жүргөн заказчиктерибиз бар, ошолор менен да сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Жумуш менен камсыз болобуз буюрса. Жакынкы күнөрү аталган цехтин расмий ачылышы болот. Ага чейин тигүүчүлүк кесипке кызыккан кыз-келиндер цехке келип үйрөнө беришет. Алардын бири Арал айылынын тургуну Замира Кубанычбекова. Цех иштеп баштайт дегенден бери убактысын тигүүчүлүккө бөлүп, кесипти үйрөнүүнүн аракетинде. Жакында цех ишке кирсе, 4 баланын энеси иштеп, каражат табууга мүмкүнчүлүк алат. Бир паста эле үйрөнүп калдым. Бир паста үйрөнүп, мынакей чөнтөктөн баштадык. Үйрөнгөндү тигип бүттүк, эми башка дагы эмелерди берем деп атат. Аны тигебиз. Лишь бы жабылбаса болду, жашынакай болуп иштеп кетсек болду. Биз эми кызматка иштебегенден кийин, үйдө отургандан кийин бул нерсе кирип чыгып бизге эрмек. Тиги үйгө ушакташып, күнөөсүн көтөргөндөн көрө бул бизге жакшы нерсе болду. Эрмектеп келип иштеп, өзүбүздүн көңүлүбүздү ачып, бир эле келиндер менен чогуу үйүбүз жанында соседбиз. Цехтин ачылышы Арал жана Чечтөбө айылдарындагы кыз-келиндерди кубантты. Тигүүчүлөрдү батырган имарат мурда кароосуз турган. Айыл өкмөтү долбоор даярдап, айылга 20 орунду кийим тигүү ишкана кылууну чечкен. Буга чейин айылда тигүү цехи болгон эмес. Бул биринчи. Андыктан аталган демилгени Манас районунун акими колдоп, райондун өнүктүрүү фондунан 3 миллион 292 миң сом карап берген. Бул суммага имарат ремонттолуп, тигүү машиналары жана башка заманбап жабдуулар сатып алынган. Биздин райондун акими Досмат Алматович менен акылдашып, Манас өнүктүрүү фондунан элди жумуш менен камсыз кылуу үчүн 3 миллион 292 миң сомго ушул долбоорду жазып өткүзүп алганбыз. Биринчи цех биздин айыл боюнча жакында ачылыш эмесинде азем болот. Манас районунун акими Досмат Алматовичке чоң ыраазычылык билдиребиз. Элдин баары рахмат айтып атат, сүйүнүшүп атат, мына кыз-келиндердин баары иштеп атат. Анан жана ушул имаратты биздин айыл өкмөттүн муниципалдык менчигине өткүзүп берген эжелерге чоң ыраазычылык билдирмекмин. Белгилей кетсек, Манас райондук өнүктүрүү фонду аркылуу быйылкы жылда 12 долбоор ишке ашкан. Ага жалпы 13 миллион сом жумшалган. Бардык каражат долбоорлор акимдин көзөмөлү алдында болуп, эл муктаждыгын камсыздоого багытталган. Быйылкы жылы бизде биринчи жолу райондук өнүктүрүү фонду өзүнүн ишмердүүлүгүн алып жүрүп иштедик. 13 миллиондон ашык иштер аткарылды, 12 проект ишке ашырдык. Бардык тармактар боюнча ушу ар бир айыл өкмөттү камтыдык. Пландарыбыз көп. Дагы аткарыла турган проблема иштерибиз бар. Ошолордун баарын ишке ашырыш үчүн ушул акча каражатты деле жылда берип турса, биз да бир топ иштерди аткарганбыз бул жерде. Манас райондук өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен келаткан жылда дагы бир катар ишканалардын ачылаары күтүлүүдө. Башкы максат айыл калкын жумуш орду менен камсыз кылуу. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Манас району.